Ансыларында ушундай эркиндиктин баркы ачык болсом дагы, эмне болсом дагы ушу эркиндикте эле болсом деген гана сабактанбыз. Ошондуктан эркиндиктин баркын билиш керек сөзсүздө. Убакытты тек өткөзбөш керек. Ансыларында ушундай эркиндиктин баркы ачык болсом дагы, эмне болсом дагы ушу эркиндикте эле болсом деген гана сабактанбыз. Ошондуктан эркиндиктин баркын билиш керек сөзсүздө. Убакытты тек өткөзбөш керек. Жашоомдогу эң кубанычтуу күн мен бул 21-жылы 6 декабрь балам туулган күнү. Айтылек бул баскан турганыңа деп мага жардам берип турчу. Ошол эле байкелер мен камалгандан деле кийин мага жардам берип жүрүштү. Мисалы Америкада иштеген байкелер бар жанагы. 2 жолу болду, 3 жолу, 1 жолу Оштон кармаган. Оштон кармаган, бирок камаган эмес. Ош ички иштер башкармалыгынан киргизип мени. Мен азыр биринчи соттук процесс боюнча мен азыр башкаруу чарамды деген мени эч жака кетпөө тил катына өзгөртүп беришти. Мындан 20 күн мурун. 2 бөйрөгүм ооруду. Мындай табитим жоголду, тамак иче албай калдым, үйдө жалгыз да болуп калдым. Мен өзүм батирде турам, Бишкек шаарында. Ал айткан Айтылек, мен айтсам ушундай кылсаң болот деп кийин ал мен чыгып ишти баштап жүргөндөн кийин деле мага демөөрчү болуп. Мен Айтылек, жөнүм Орозбеков. Мен Токтогул районунун Үштерек деген айылында жарык дүйнөгө келгем. Атам Орозбек деген кишинин эң кичүү 7-чи баласымын, 7 бир тууганын эң кичүүсүмүн. Апам ушу ырыс. Алар деле Токтогулдун тургундары, ошол ата тегимдин баары Токтогул району Үштерек айылында турушкан, ошол жакта конушташкан. Анан мен өзүм ошо кийин мектепти бүткөндөн ошо Токтогулда ошол эле айылдагы номер 29 Мухтар Нургазиев атындагы мектепти бүткөм. Андан кийин Бишкекте окуп калдым. Ошо окуу жайларды бүткөндөн кийин анан ошо тил маселеси болуп, дайыма ушу тилди коргоюн деп бизде тил жоголуп кетүү коркунучунда тургандыктан эми эч ким ал нерсени көтөрүп чыкпагандан кийин, кээ бирлер көтөрүп чыккан, бирок бир жыйынтыктарды чыгара албагандан кийин мен дагы ошо тилге болсо кичине салым кошоюн деген гана ниетте ушул мен Айтылек. Азыр эми кээ бирлер тил коргоочусу, тил сакчысы деп жүрөт. Рахмат. Ошо өзүм эми кээ бир жерде блогер деп айтышат. Эми ал сөзгө негизи бир аз мага жаба бербейт блогер деген сөз. Көбүнчө өзүм активист деп айтам. Себеби азыр интернетте сөгүнүп сагынып баргандай жаман нерсе айткан адамдын баары эле блогер болуп атпайбы? Ошондуктан блогер деген сөздү бир аз жаман көрөм. Көбүнчө өзүм активистмин деп тааныштырам. Мен негизи сиздер айткандай буга чейин Нисахар деген долбоордо иштегем. Менеджер болуп иштегем. Ал учурда Эрлан Кокулов азыркы депутат жогорку кеңештин ошонун учурунда кирип иштегем. Андан кийин ал жогорку кеңешке депутат болгондон кийин Умар Даданов менен иштеп жүрдүм. Дос болуп иштеп жүрдүк. Анан бул жака келгениmin себеби негизи эле өзүм мен айылда чоңоюп, Токтогулдун айылда өскөм. Анан бизде деле мектепте баягы орус тилин өткөн, орусча окуганбыз, бирок чынын айтканда мен шаарга келгенде ушундан аябай кыйналгам. Орус тилинен баягы кээ бир жерден аябай уялып, кээ бир жерден аябай кемсинтип, жанагы орусча билбейсиңби деген сыяктуу кээ бир сөздөрдү туура эмес айтып алсак, ушундай шылдыңдап анан кийин өзүм ойлонуп жүрүп анан кийин эмнеге биз мындай кылсак болбойт деген, биз эмнеге өзүбүздүн мамлекетибиз, өзүбүздүн Кыргызстан деген мамлекетибиз турса, биз ошол жерде өзүбүздүн тилибизди сүйлөй албайбыз деген ойго келгем. Анан бирок бул негизи долбоорду баштайын деп өзүм оюмда жүргөн, бирок мен 24-жылы камалып калгам. Бул 3 айга жакын камалгам да СИЗОдо. Ошол жерде СИЗОдо бир саясатчы менен отургам. Канат Исаев деген мурда жогорку кеңештин төрагасы, Токмоктун мэри болуп жүргөн негизи мыкты адам деп билем да. Ошол экөөбүз отурганда, экөөбүз чогуу бир абак бөлмөсүндө отуруп, анан ошол кишинин менимче бир 50% ошол кишиники да. Ал айткан Айтылек, мен айтсам ушундай кылсаң болот деп кийин ал мен чыгып ишти баштап жүргөндөн кийин деле мага демөөрчү болуп, нар жак бер жак болуп, каражаттарды жакшы жардам берип жүрдү, бир аз болсо дагы. Анан кийин ошо ал Канат Исаевден кийин мен иш баштап жүргөндө мен экинчи камалардын алдында мен ушу жаңылыктардан окуп калдым. Америкага качып кетти деди, ушундай деп уктум. Анан ошол киши жардам берип турчу, анан кийин ал кеткенден кийин да бир аз алсырап калды. Анан мен да камалып, үй камагына алып калдым. Негизиси бул ойдун ошо 50% Канат Исаевга таандык, 50% меники. Мен башыман эң оор өткөн күндөр ушу экинчи камалганымда жана ички иштер министрлигине мен спецназдар келип кармаганда, спецназдар келип тепкилеп кармап, уруп согуп. Андан кийин Сокулуктагы убактылуу кармоочу жайга 2 күн кармаган, 48 саат. Ошол жерде катуу тепкилеп коюшкан. Ошондон ден соолугум жакшы эмес болуп чыгып, анан сотко келгенде 48 сааттан кийин мени үй камагына чыгарып жиберишти. Мен үй камагына чыккандан кийин чынында ооруп калдым.
эки бөйрөгүм ооруду, мындай табитим жоголду, тамак иче албай калдым, үйдө жалгыз дагы болуп калдым. Мен өзүм батирде турам, Бишкек шаарында. Үйдө жалгыз болуп калдым, анан ушинтип камалып каламбы, ага чейин да камалып чыксам, анан уртепки жесем, ошондо бир аз оорудум. Ооруп, ооруканаларга көрүндүм. Андан кийин жакшы. Азыркы жакшы, Кудайга шүгүр азыр. Оор күндөр ошолор деп ойлойм. Мен жеке жашоом боюнча негизи көп эле жерге айта бербейм, бирок мен чынында азыр 4 жаштагы балам бар. Балама барып турам. Хантилек деген ал балам Жалал Абад шаарындагы Базар Коргон деген жерде турат. Таята тайнеси менен. Таята тайнеси азыр тарбиялап убактылуу. Эми учуру келгенде мен да тарбиялам деген жакшы ниеттемин баламды. Азыр өкүнүчтүүсү ошол, балам менен чогуу эмесмин. Балам Таята тайнесинде, анан балам апасы келинчегим ошо баягы биз эки жолго түшүп, анан мен үй камагында турганда турмушка чыгып кеткен, турмушта. Эми анын аты жөнүн ар жак бар жагын көп айтпай эле коеюн, себеби турмуш бар да. Жок, мен негизи андан алысмын, эми ооругун башыңа оорур түшкөндө таштап кетти дегенден алысмын. Бирок эми мен үй камагында отурганда турмушка чыгып кеткен да. Ошон бир аз чынында эле оор тийди аябай мага. Жок, бул ага чейин бир аз биз ажырашып жүргөнбүз, андан кийин анан турмушка чыгып кетти. Ошол менде. Негизи ушул жөнүндө көп сүйлөгүм келе бербейт, көп ачыктагым келе бербейт да, анан ошол болгон. Азыр баары жакшы менде. Баягы ал жөнүндө деле эч жаман сүйлөбөйм, менден да катачылык кетти. Андан кетсе кеткендир билбейм, бирок эми азыр анын өзүнүн турмушу бар. Балам Кудайга шүгүр мени жакшы көрөт, балама барып турам ар дайым белек бекчегим алып. Ошол. Мен азыр биринчи соттук процесс боюнча мен азыр баш коргоо чарамды деген мени эч жака кетпөө тил катына өзгөртүп беришти мындан 20 күн мурун. Мурда үй камагында болдум да, буга чейин былтыркы жылдын май айынан бери үй камагында болдум. Мен үй камагында Бишкектен чыга албайм, иштей албайм, эч кандай маалымат бере албайм эки жактарга. Анан азыр Кудайга шүгүр эми жеңил, сот менен баш коргоо чарамды өзгөртүп эч жака кетпөө тил каты менен мен Кыргызстанда жүрө берем азыр. Ишмердүүлүк жүргүзө албайм, бирок соттун чечими чыкпайынча. Анан дагы алдыдагы максаттар боюнча Кудай буйруса мен акталам деген ниетте жүрөм. Акталам, сөзсүз мен мыйзам бузган жокмун да. Акталгандан кийин ишими дагы да жакшы кылып, мындан да жакшы деңгээлде улантам. Кудай буйруса. 2 жолу болду, 3 жолу, 1 жолу Оштон кармаган. Оштон кармаган, бирок камаган эмес. Ош ички иштер башкармалыгынан киргизип мени. Мунун туура эмес, аба улуттаралык кастыкты козготуп атасың тигиби деген мен жок деп ал жерден түшүнүк кат жазып чыгып кеткем. Экспертизанын жыйынтыгы бул жерде бизде эксперт Семенова Жидегүл деген эксперт чыгарган. Бул жана мамлекеттик эксперт болуп калган. Бул деген эксперт чыгарган. Бул жерде жанагы интернетте жазган адамдардын ой пикири, комментарийлерине кармады мени баягы улуттаралык кастык. Анан ал жерде бул жер Кыргызстан, Кыргыз Республикасы, кыргызча сүйлөңүз деген сөзгө бул кылмыштын курамы бар деп чыгарып бериптир эксперт. Ошо Семенова Жидегүл. Менимче ал жерде эч кандай кылмыштын курамы жок, мыйзам бузган жок. Мен азыр өзүм дагы көз карандысыз эксперт жалдагам. Көз карандысыз эксперттин алдын ала маалыматтары боюнча менин ишимде эч кандай кылмыш иши жок. Мен азыр 9 ай үй камагында жаттым. Мен 1 жылга жакын иштебей, эч кандай эч жактан каражат келбей алчында. Бирок мага мен мурдагы иш баштаганда мага кээ бир байкелер эле мен тааныбайм, мисалы ошо байкелер мага айтылек бул баскан турганыңа деп мага жардам берип турчу. Ошол эле байкелер мен камалгандан кийин деле кийин мага жардам берип эле жүрүштү. Мисалы Америкада иштеген байкелер бар, жанагы Кыргыз в Америке деген жана Чика байке, Кеша деген байке бар. Дагы Алай деген досум бар, ошолор жардам берип турат дайыма. Айтылек бул эми көп эмес, ар кандай тамак ашыңа тигиндей мындай деп ар кандай жардамдар келип турат. Ошолор менен жашап келатам. Кээде досторум бар, бир группада окуган группалаш досторум, классташ досторум, туугандар. Кээде апам менен баягы жардам берем, пенсиямды салам деп өтө жок да апам кына албайм чында. Көбүнчө жакындар, анан кээ бир тааныбаган адамдар мага отуруп турушат. Мурда саясатка кызыкчумун, буга чейин эле камалганга чейин эле саясатка бир аз кызыгып жүрчүмүн, коомдук иштерге кызыгып жүрчүмүн. Бирок мен азыр бир эмес 2 жолу камалгандан кийин саясатка кызыгуум андан 2 эсе артты, 3 эсе дагы артты. Себеби мындай тилди көтөрүш үчүн, элдин көйгөйүн чечиш үчүн адамда сөзсүз деген колунда бир бийлик болуш керек экен сөзсүз. Эгер жөн эле чыгып алып туруп мен мындай кылам, тигиндей кылам өзгөртөм десең, ушундай ар кандай кыйынчылыктар болот экен. Мен Кудай буйруса, мен саясатка толук барышым мүмкүн учуру келгенде. Анан ушул тил жөнүндө, эл жөнүндө, жер жөнүндө ар кандай пайда иштерди кылам деген ниеттемин. Ниетим бар. Мен 7 бир туугам.
Үйдө 7 бир тууганмын, үйдө 7-симин. Биз үйдө 4 кыз, 3 уулбуз. Тилекке каршы биринчи агам каза болуп калган. Анан азыр эркектерден 2 бир тууган, кыздардан 4-6 негизи 7 бир тууганбыз. Жашоомдогу эң кубанычтуу күн мен бул 21-жылы 6 декабрь баламдын туулган күнү. Мен 21 абак немеде, СИЗО бирде эч кандай өткөргөн күнүмө өкүнбөйм. Себеби мен ал жактан мыкты адамдар менен тааныштым. Мисалга жанагы эле айтып кеткен саясатчы Канат Исаев менен тааныштым. Ал жактан мен убактымды эч бир тек өткөргөн жокмун. Мисалга биз Канат Исаев менен отуруп кечке китеп окучубуз, китеп талкуулачубуз, тил жөнүндө, кыргыз тил жөнүндө деги эле саясат жөнүндө көп сөздөр сүйлөшчүбүз. Ошондуктан ал жактан мен убактымды текке кетирген жокмун. Көбүнчө эле мен ал жакта күнүм ушу китеп окуу, анан ушу Канат Исаев менен өтчү, саясатчы. Анан ал жактан дагы неме көп адамдарды көрдүм. Ал жактан кийин жана Имамидин Ташев дегенге жолуктум. Мен биринчи камалганда жана Темирлан Султанбеков деген саясатчы жүрчү. Ал биринчи камалгандан кийин дагы камалып кетпеди. Мен жаңы кирип барганда жана Алга Кылычев деген саясатчы ошо СИЗО бирден немеге которулуп кеткен экен. Абакка. Ошолорду көрдүм. Аны өкүнбөйм чынында. Башка келгени бар. Түшүндүңүз ошол жакта? Ал жакта эң түшүнгөнүң эле эркиндик. Эркиндик дегенде эмнени айтат элеңиз? Эркиндик дегенде биз күнүмдүк өтүп аткан баркыбызды билбей эткенбизде, мисалга азыр көчөгө чыгып, үйүңөн көчөгө чыгып, таза аба менен дем алып, эки жакка баскан өтө жакшы нерсе да. Биз мисалга абак бөлмөсүндө, СИЗОдагы мисалга чыкпайсың да бир бөлмөдөн. Канча күн болсо ошол жерден чыкпайсың. Ошол жерде кечирип коңуздар, ажаткана ошол жерде жумасына бир жолу жуунасың. Ал дагы жетишсиз адам го, эки күнү бир жерде турбайсың. Тамак ичкен жериң бул жерде болсо, жанында эле ажатканаң. Жаңы барганда чында тамагым ооруп калган мен. Анан эми ал жерде жакшы деп айтыштан кыйын. Анан ошондуктан эркиндиктин баркын ар бир адам сезиш керек. Ал жакта баардыгы эле ошо эркиндиктин баркын билет. Жанагы мен ошо бир жерде мен менен отурган бир Баткендик байке бар болчу. Ошол менен бир экөөбүз тамашалашып кетип, мен мынтип сүйлөп атпайм. Мен бул немеде жашайм да, жалдачы район. Анан мен экөөбүз сүйлөшүп отурам, сөз жок сүйлөшүп отурган. Мен мынтип атпайм, байке мени азыр ушул жерден кой берип жиберсе, бул жаңы жыл болот. Мен азыр ушул жерден СИЗО бирден чыгарып жиберсе, ушул жерден чыгып алып туруп жалга чейин жөө басып бармакмын десем. Ал байке, Айтылек, азыр мени чыгарсам мен могул жерден Баткенге чейин жөө кетмекмин деген. Ансарында ушундай эркиндиктин баркы ачык болсом дагы, эмне болсом дагы ушу эркиндикте эле болсом деген гана самап каласың. Ошондуктан эркиндиктин баркын билиш керек сөзсүз түрдө. Убакытты тек өткөзбөш керек. Мен азыркы жаңы чыгып келаткан жаштарга, активисттерге, журналисттерге айтарым, эң биринчи эч нерседен коркпош керек. Адам эң биринчи бул адамдын куралы коркпош керек. Жашоодо ар кандай нерсе уруп тепкилеши мүмкүн, камап коюшу мүмкүн, ар кандай кыйынчылыктар келиши мүмкүн. Ошондуктан эч нерседен коркпош керек. Эң негизги чындыкты айтуудан коркпош керек. Башыңа кандай нерсе келсе да чындыкты эл үчүн, жер үчүн ар дайым айтып кетиш керек. Анан мисалга азыр ушундай сөз жаман экен. Мен айланамдагы кээ бир туугандарым, достор, кээ бирлер жакындарым көп эле мага ушул сөз ушундай жакпай калма. Эмне эле болуп атасың, тынч эле жүрбөйсүңбү? Тынч эле жүрбөйсүңбү, анан тынч эле отурчу, жөн жатчы деген сөздөр жакпай калды мага. Ушул сөздөн аябай тажадым чында. Ошондуктан чындык бузулуп аткан жерде, адилеттүүлүк, калыстык жок жерде эч качан тынч отурбаш керек, жөн карап отурбаш керек, башын жерге салып. Ошондуктан мен мындай адамдардын баарын тынч отуруп, башын жерге салып отургандардын баарын мен коркок деп айтам. Ошондуктан эч нерседен коркпош керек, Кудайдан башка. Чындыкты иш кылып атканда, сенин жолуң чындыкпы, мыйзамды иш кылып атасың, ошондуктан эч нерседен коркпош керек, тайманбастык. Жок, мен чынында эле, чын айтайын, спорт жагына өтө кызыга бербейм. Кызыга бербейм, чында бир дагы спорттун артынан кууп, анан машыкпайм, андай өмүрүмдө болгон эмес, бирок жана кээде машыгуу залына барып турам азыр. Бирок бир аябай ден соолугум чыңдаш үчүн чуркап барып турам залга. Бирок азыр жакында эле бир иниме жолугуп калдым, ошол бир кикбокс боюнча бир тренерди тааныштырган, ошол кызыктырды. Жакын арада ошо кикбокска барайын деген ниетим болуп атат. Бирок кызыкчу эмесмин, кызыгып калдым. Мен ден соолугум, ошо спецназдар кармагандан кийин ден соолугум мен 1 ай 2 ай үйдө жаттым чында. Кээ бир учурларда баса албай калган учурум болду үйдө жатыпчы. Аны эч кимге айта албайсың, шөмтүрөп эле мени уруп коюшту, мынтип коюшту деп. Ата энеңе айта албайсың, алар ойлонуп атат десең. Мен эч кимге айткан жокмун. Өзүм жатып эле
үйдө жатып анан ооруканага барып көрүнүп атып, бир жакшы врач байкелер бар, тааныш дарыгер, ошолор менен аркылуу ар кандай көнүгүүлөрдү кылып ошо спортко да жана залга барганда ошондон болчу. Азыр Кудайга шүгүр ден соолугум жакшы. Билбейм, эми кийин бир нерсе болушу мүмкүн, себеби ошондо мени катуу аябай тепкилешкен. Азыр Кудайга шүгүр ден соолугум жакшы.